Мына ошто ТЭЦтин трубасы утепление болгон эмес. Социалдык тармак аркылуу маселени айтып билдирүү жолдогон жаран аты жөнүн жашырып коюуну суранды. Ал көтөргөн маселе Ош жылуулук электр борборуна тиешелүү. Тагыраак айтканда, жылуу суу түтүп өткөн түтүктөрдүн эскилиги жетип, тешилип, ысык суунун ысырап болуп жатканы. Мына ысык суу чыгып атат, мына трубалар ачык. Трубаны кармасаң кол күйөт. Бирок ачык. Мына ысык суу. Бияка чейин ачык. Биздин аркы басынан караганда наркы басына чейин бир ачык жерине чейин. Аймактагы жашоочу жылуулук түтүктөрүнүн үстүнкү катмары жылууланбагандыктан өз деңгээлинде жылуулук элге жетпей жатат деп нааразы. Манас Сот аймактык кеңешиндеги жылуу суу түтүктөрү өтүүчү мындай турбалардын баарында мындай үстүнкү катмары сыйрылып түшүп калган, жөн эле турбалардын өзү калган. Ал эми бул турбаларды мындай кол менен кармай келгенде колду күйгүзүүчү тап бар. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул таптын бардыгы үйгө жылуулукту бербестен сыртка бөлүнүп чыгып турат. Учурда Ош жылуулук электр борбору ишканасы жылуулукту үзгүлтүксүз элге жеткирип иштеп жатат. Бирок жашоочулар кышкы сезондо жылуулук натыйжалуу эместигин билдирет. Азыркы учурда күндүн температурасы жылуу болгондуктан жылуулук жакшы эле. Бирок кыштын күндөрү жылуулук ойдогудай болбой жатты. Себеби кыштын күндөрү күн суук болгондуктан биздин Ош жылуулук ишканабыздын турбалары ар жерден ачылган, көчөлөрдөн көрүп жүрөбүз. Мен өткөндө бир жерге бардым, жылуулук абдан жакшы экен. Ал эми ошол жерден эле бир аз 2 чакырымдай өйдө барсам, жылуулук ал жерде жок экен. Себеби ошол эки үйдүн ортосунда жанагы турбаларды айландырып орой турган ромдору жок болгондуктан ошол температура нормалдуу сакталбай. Ош жылуулук электр борборуна аталган маселе боюнча кайрылдык. Ишкананын директорунун орун басары билдиргендей, учурда бардык суу түтүктөрү өз нугунда мыкты иштөөдө жана ачык суу чыккан жерлер жок. Бирок шаарга канча градус температурада суу берилип, канча градус менен келгенин билбейт. ТЭЦтин балансында турган магистральный квартальный сеттердин бардыгы изоляция болгон. Кээ бир жерлерде азыр абоненттердин өзүндө потребительский түтүкчөлөр бар. Ошолорду изоляция болбогон жерлери бар. Бирок биз аларга предписание жазып берип атат. Кечегине алып мен немени карашым керек экен азырчы. Күндө мен столдун үстүндө күндө канча температура болду, эмне болду, ошонун баары жазылып турат. Бүгүнкүн билесизби? Бүгүнкүн карап чыгышым керек экен азыр столдун үстүндө. Азыр контролго албадыңызбы? Ишкананын кызматкери жылуулук ысырап болуп жаткандыгына ишенбестен, чогуу суу чыгып жаткан жана жылууланбаган түтүктөрдү көрүү үчүн чогуу барды. Ошондой жерлер көппү? Жок андай жерлер. Андай жок, Жок, айрда согуп аттыр, көрсөтүп атпайбы ошондон апар, директ көрүп келип атат, барып. Көрүп келебиз азыр ага. Көрүп келебиз азыр. Мен сизге көрсөтүп ошонун негизинде барабыз. Ооба, ошону көрөлү. Түтүктүн үстүнкү катмары сыйрылып түшкөндүгүнө көп жыл болуп, Советтер Союзунан бери бир да жолу оңдоо көрбөгөн жерди директордун орун басары биринчи жолу көрдөңдөнөт. Барганда маалымат берүүдөн баш тартты. Неге энтирип бербейсиз? Мен сиздин көзүңүзгө көрсөттүм. Ооба, көрсөттүм. Көзүңүзгө көрүп турганды жакшына эле берип коесузбу, адис катары маалыматты жөн эле? Эмнеде үнтүрүп аласың? Мына турса, бул жылуулукту сактамак да. Жылуулук потеря болбой, элге жеткиликтүү, сапаттуу биз жылуулукту камсыздап бермекпиз. Эмне себептен ушундай деген? Азыр деле сапаттуу эле жылуулук берип атабыз азыр деле. Расмий маалыматтар боюнча Ош жылуулук электр борбору 2018-жылы жалпы оңдоо жумуштарына 97 миллион 758 миң сом сарптаган. Ал эми быйыл 2019-жылга 205 миллион 611 миң 800 сом бөлүү планы бар. Анын ичинен 36 миллион сому бүгүнкү көтөрүлгөн жылуу суу түтүгүн ороп оңдоого багытталат. Тоң калбасын ачып коет эмне болот? Тоң калбасын, Шаардын көпчүлүк жеринде ушундай бар, ушундай дренаж жерлер бар. Бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу көрүнүш бул. Магистралдык чоң линиялардын бардыгында ушундай дренажный эмелер бар. Бардык жерде. Ош шаарын 2 ишкана жылуулук менен камсыздайт. Бири Ош жылуулук электр борбору шаардын 60% жылуулук менен камсыздап келсе, шаардык жылуулук камсыздоо ишканасы 40% тейлейт. Азырынча Ош шаарында жылуулукка көп нааразычылык жок. Адылак Жулулу, Самат Сейдамат-уулу, жаңылыктар. Жылына сиздер канча акча топтолот? Жылына 2000 ооба. Я азыр ошондой турганы мен башка жерде ойлодум, бери бул
Мен берейин деген баягы жеткиликтүү суроону мен сизге берсем, сиз түшүнбөдүңүз же кандай болду мен билбейм. Мен бере турган суроо мынандай да. Өзүңүз көрүп турасыз мында. Бир аз артыраак болуп турсаңыз. Мынол жакта ошол бетондор турат үстү туруу. Мынол ысык, ачык болуп турат. Ооба. Эмне себептен ушунун сырты оролбоду, толугу менен оролбоду. Жылуулуктун бардыгы ушул жактан чыгып кетип атпайбы? Мына катыраак колун койсоң, колуң күйгүзө турган температура бул жерде сакталган да. Эгер ушул мынол турса, бул жылуулукту сактамак да. Жылуулук потеря болбой, элге жеткиликтүү, сапаттуу биз жылуулукту камсыздап бермекпиз. Эмне себептен ушундай деген? Азыр деле сапаттуу эле жылуулук берип атабыз азыр деле. Нормально эле. Ооба. Эмнеге мындай болуп турат азыр? Канча метр ушундай азыр? Эми ушундай экен да, берчи. Бери бул Шер мындай эмес, сиз кайрынча көрүп келдиңиз мунучу? кайсыны? Ушуну билесизби ушундай экендигин? Билем. Ушул эле жер ушундай эмес да, мына бул кеткен дальше башка чейин. Бери ошол 2 километр, 1 километр канча жер реконструкция быйылкыга болуп атат булчу. Жагынан полностью мына труба алмай, бул өзүнүн немесин уже иштеп, 2 жол иштеп бүттү мунучу. Мына тагып эле коеюн, интервьюңуз жакшыраак жабылсын. Келиңиз. Неге интервью бербейсиз? Мен сиздин көзүңүзгө көрсөттүм. Ооба, көрсөттүм. А көзүңүзгө көрүп турганды жакшына эле берип коесузбу, адис катары маалыматты жөн эле. Мына петличканы тагып, үнүңүз жакшы кылгалы. Сиз мени жаман көрбөңүз, мен сиздин өзүңүзгө лучший болсун деп атам. Не лучше болсун деп атасың? Мен петличканы тагып жакшына интервью алайын деп атам сизден. Эмнеден интервью аласың? Интервьюну сурап атпайм, агай сурап атам, мына сиз жооп бериңиз деп атам. Канча Быйылкыга бердик. ошо быйылкыга дейм ошо канча? Азыр проектный сметаны 2 километр. 1 километр жерде ошо полностью алмаштырылат да. 2019чу. Ошондо 1 километр болгондо труба нар жак бир труба нары бар, бир труба бери келсе, ошондо 2 километр труба алмашат полностью. 500дүк трубаларчы. Бул канча жылдан бери алмашпай турат? Ошо 62-жылдан бери, ошо тест курулгандан бери алмашылбай турат. Себеби эмне себептен? Жылда ремонттоо, жаңылоо иштерин жүргүзүп туруш керек да, элден акча түшүп Элден акча түшүп атат. Жок, муну бул ошо эме кылганда, бул канча 60 тест киргенден бери ошол эме кылып. Эми жылдан жыл ар жылы кичинеден киргизип эме кылып алмаштырып атабыз. Былтыр башка жерде алмаштырдык. Быйыл эми проектный сметанын документация даяр болду. Тендерге коюп, азыр быйыл ушул иш аткарылат, бүтөт. Эмне себептен ачылат да ушундай болуп туруш керек? Том калбасын ачып коет эме. Том калбасын да. Шаардын көпчүлүк жеринде ушундай бар ушундай дренаж жерлер бар, Бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу көрүнүш бул. Магистралдык чоң линиялардын бардыгында ушундай дренажный эмелер бар, бардык жерде. Көрсөңүз эле болот, бардыгын шаардын бүт магистральный линиянын бардыгында ушундай дренажный. Мына ол канча турбалык деп атасак туура болот мынанычы? 500дүк. 500дүк, Ооба. Аркылдагы 500дүк, 500 да болот. Ушул эки турбадан канча адам суу ичет, эме жылуулук менен камсыздалат? Эми бу жерде Канча миңдей адам? Канча миңдей адам экенин мен бу жерден точно айта албайм. Бу жердечи эл биздин азыр көйгөйсү элдерден акча топтой албайт экен. Топтошуу өтө кыйын болот жылуулукка, электроэнергияга же башкага. Электроэнергия мисалы айтсак бар, алар төлөбөсө сразу электроэнергия бербей коет, өчүрүп салат. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок деп, особенно мына жер үйлөрдөн болсо 100% өндүрүп алабыз. Мына көп кабаттуу үйлөрдөн өндүрүш кыйын, элдер акча төлөбөйт. Жалпы канча акча топтоймбу? Жалпы топтолгон акча, мисалы үчүн канча миллион акча топтолот? Общий эсепте алганда шаардын 60%-на суу берет экенсиз. 60%-дан жыйналган канча каражат түшөт мына ишканага? Мисалы үчүн январь айына элге 16 миллион население болду. 16 миллион сом.